Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Урматтуу bir туғандар, мечитке таштаган ар бир кадамыңарга хасанаттар иншалла. Кудай Таалам бул күнүбүздү өзүнө халис бир гана өзү үчүн өткөрүлгөн ыйык жума күндөрдөн кылсын иншалла. Мусулмандын жашоосунда İslam'dın 5 türkügünün birisi olgan. En manilүү ibadatlardan birisi olgan. Жылына bir жолу farz bolgan orozo ibadatının ubaktısı Ramazan ayı. Жақындап келатат. Allah Taala nasip kılgan bolsa, эгерде айтылган муфтияттын чыккан календарий боюнча, чыккан ошол фатвасы боюнча боло турган болсо 23 март 9 жабылат, 9 бекилет иншалла. Демек 23 болсо 22 кечинде таравих намазы, биринчи таравих намазы окулат деген сөз насип боло турган болсо, Алла Таала жеткирген болсун иншалла. Ошого кичине даярдык иретинде сиздер менен бул Рамазандагы орозо жана негизи Рамазан айы тууралуу иншалла эмне кылабыз, кичине кеп кылабыз. Аллаху Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде Bakara сүрөсүнүн 183 аятында: Ey имандуулар! Башкача айтканда Аллах Субханаху ва Таалага иман келтирип, мен мусулман, мен момун дегендерге Аллах Таала кайрылып айтат: Ey имандуулар! Kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alellezina min qablikum. Силерден мурунку коомдорго, демек биздин мурунку коомдорго дагы бул орозо парз болгон экен. Ошол кандай мурунку коомдорго парз кылынган болсо, силерге дагы эй пайгамбардын үммөтү орозо парз кылынды. Кайсы убакытта парз кылынды? Рамазан айында парз кылынды. Ramazan ayı menen orozo ibadаты ökö birikkендиги да өтө чоң бир, кандай силерге айтсам, Аллах Субханаху ва Тааланын бизге берген чоң бир улуу ниматы болуп эсептелет. Орозонун парз болгону өзүнчө, Рамазан айы дагы өзүнчө бир фазилетке ээ болуп атат. Себеби Рамазан айында Куран түшүп атат. Себеби Рамазан айында Кадыр түн бар. 1000 айдан да артык болгон Кадыр түн дейт Аллах Субханаху ва Таала. Ошол айда дагы Аллах Субханаху ва Таала бизге орозону парз кылып атат. Башкача айтканда бул чындыгында Кудай Тааланын эң сүйгөн бир убактысы болуп эсептелет. Унутпайлы буну иншалла. Демек ошондой бир айга кирип атабыз биз. Ошондой бир айга кирип атабыз. Аллах Субханаху ва Таала мин кабликум лааллакум таттакун дейт. Карасаңыздар, ким орозо кармай турган болсо, шексиз, күмөнсүз таквалыкка жетет деп атат. Эми, демек орозонун бир эмеси бар, бир хикматтуулугу, орозонун хикматтуулугу бул бир ибадат. Ибадат, бирок ибадаттын жанында да бир хикматтуулук бар. Хикматтуулук эмне дегенде, хикматтуулук таква болосу. Адам баласы орозо кармаса, Аллах Субханаху ва Таала бунун жүрөгүнө эмнени алып келет экен? Таквалыкты берет экен. Таквалыкты берет. Öte manili olgun birisi. Bu ayet boyunca Abdurrahman bin Avf'ın bir sözü var. Ne deyit? Şehru Ramazan şehrun keteballahu aleykum siyamahu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisi, bu Ramazan ayı oşonçoluk ulu olgan bir ay, oşol ayda Allah subhanahu teala sizlerge orozonu farz kıldı. Ve sennentu lekum qiyamahu. Men bolsa oşol orozo ayında sizlerge sünnet iretinde taravih namazımды таштадым дейт. Карасаңыздар, момундар чогулуп эмне кылышат? Таравих намазды жамаат менен окушат. Сүннөт болгон 20 рекет болуп эсептелет. Ошол 20 рекетти имам менен окуган инсан өтө чоң бир саапторго ээ болот. Ар бир күндүн да өзүнүн сыйлыктары бар.
ар бир күндүн ошол 30 күн кылынган таравих намазын ар биринин өзүнүн эмнеси болот, сыйлыктары болот. Аллах субханаху ва тааля ошол сыйлыктарды берет дейт. Фаман самаху ва камаху, ким орозо айында, ошол Рамазан айында орозо кармаса жана таравих намаздарды толук кандуу аткарган болсо бир күндү да таштабай дейт. Карасаңыздар. Маанилүү болгон бир нерсе бул жерде айтып кетейли. Азыркы учурда кээ бир мындай эметип ойлойт да, орозону кармасаң жакшы болот, орозо ошол ден соолукка пайда экен деп көбү ошондой кармайт экен. Туугандар, бул жаңылыштык. Орозону ден соолуктуу болбойн деп кармабаңыздар, туура эмес бул. Орозону Аллахтан буйругу деп кармаңыздар. А ден соолук болсо өз-өзү менен келет. Сен аны ниет кылсаң да кылбасаң да, ошол үчүн кармасаң дагы Аллах субханаху тааля эмне? Баары бир сага ден соолукту берет. Ибадаттын ибадат болуусунун эң алгачкы шарты, ибадаттан мурун ниет бир гана Алла үчүн болуш керек. Эй Раббим, сен парыз кылып атат экенсиң бул ибадатты, мен аткарып атам деп ниет кылсаңыздар, ден соолук итак эле ден соолуктуу болосуң сен. Кээ бир жерлерде орозо олуттуу мамиле кылбайт экен, ден соолугу болсо дагы орозо кармабайт экен да. Бул өтө чоң күнөө, туугандарым. Орозо бул парыз. Орозо кармабай коюу өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Биздин кээ бир китептерде жазылат да, орозо кармабагандын жазасы эмне болот бул дүйнөдө дегенде, буга келип туруп айтылат. Сен орозо эмне эсептен кармабайсың? Жөн эле кармабайм десе, бул кишиге жаза берилет. Таяк жазасы берилиш керек деп айтылат. Эгерде ошол таяк жазасыны алгандан кийин дейт, жолго кайтпай, кайра тооба кылдым, орозо кармайм, эмки жыл орозону кармайм дебесе, анда буну эмне кылабыз дейт? Анда буну түрмөгө отургузабыз дейт. Ошол тооба кылып бүтүп, сөз бермейин түрмөдөн чыкпаш керек деп айтылат. Карасаңыздар, орозонун эмеси канчалык. А бизде болсо жөн эле. Байгы хочу не хочу, хочу кармайм, не хочу кармабайм болуп атат да. Макул эми биз кыла албайбыз, ал байгы орозонун маанилүүлүгү тууралуу айтылган бул сөздөрдү биз жүзөгө ашыра албайбыз. Мусулмандар азыркы учурда ашыра албайт ал нерсени. Ооба, бул такыр эле башка бир укуктук маселе, бул башка бир маселе. Бирок олуттуулугу жагынан караганда ар бир мусулман кааласа, каалабаса орозо кармаш керек деген сөз. Эгерде эмнеси бар болсо, ден соолугу бар болсо. Ооба. Маанилүү болгон нерсе ошол жер. Эми ким дейт фаман самаху ва камаху, ким дейт ошол орозо Рамазан айында орозо кармап, таравих намазды таштабай, таравих намазды окуй турган болсо, иманан ва ихтисабан, толук кандуу иман келтирүү менен. Аллах буйурду. Анан ихтисабан деген сөз, мен бунун соогун берген Аллахтан күтөм. Кудай Таала мага эмелерди ажыр соопторду жазат, берет, ыйгарат деп ошол ниет менен кармай турган болсо, хаража ошол Рамазан чыгар менен, башкача айтканда айттын биринчи күнү хаража мин зунубихи, күнөөсүнөн чыгат дейт. Толук кандуу чыгып кетет күнөөсүнөн дейт. Кандай болот ошол инсан дейт? Каяума валадат уммуху. Энеси төрөгөн күнү кандай бул дүйнөгө келген болсо дейт. Таптаза. Ошондой Рамазандан чыгат деп атат. Эмне кылса, эки амал кылса. Бир, орозону туура кармаса, орозону календар боюнча кармагыла, күн боюнча кармабагыла. Азыр бул күн боюнча кармасаңар адашасыңар, түшүнүктүү. Кээ бир айтат экен, Куранда аят бар. Ак жип менен кара жип айкындашканга чейин орозо кармагыл деген аят бар, бул аят бар. Туура, ак жип, кара жип. Бирок ошол жерде ак жип, кара жип бул түн менен күн маселеси болуп атат биякта. Түшүнүктүүбү? Ал ак жип, кара жип маселеси эмес. Ооба, ошон үчүн бул жерде бул аятка амал кылбаңыздар. Амал кылынуучу жагдайлар бар. Бизде бул фикх деген илимибиз бар. Алымдар буну койгон. Илгертен бери ошо алымдарыбыз фатва берген, календарь боюнча ачабыз, календарь боюнча жабабыз. 1 минут 1 секунд маселе өтөт маселе. Ошон үчүн караңыздар. Шам намаз келгенде, азыр мисалы кээ приложенияларды колдоносуздар. Ошол приложение алганда, ошол приложение кандай болсо, ар кайсы жерде ар кандай. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн этият, мен силерге айтып коеюн, этият шам намаз убактысына бир 2-3 мүнөт кошкула. Дароо ачып албагыла.
Эми хадисте айтылбады, хадисте тигинтпеди, хадисте эртерээк айт. Ал хадисти куптанга чейин созуп жибербе деген сөз ал жерде. Ал хадис убагында ачкыла деген сөз, куптанга чейин созуп жибербегиле деген сөз. Ал жерде пайгамбар 2-3 минут маселеси жок ал жерде. 2-3 минут маселеси этият маселеси. Түшүнүктүү? Ошон үчүн орозоңорду бузуп албагыла. Анан тиги календарда ооз жабар убактысында 5 минут мурун жаап койгула, эчтеке болбойт. Именно ошол секундка чейин кармаш керек да. Стаканды каман секунду кармас, шаппа ишип барат, жабат, бүттү маселе. Бир аз 5 минут этият кошкула бирок. Шамда 2-3 кошкула, 2-3 эчтеке болбойт. Зато көңүл ток болот, билесиң, альхамдулилля дейсиң да. Мен гарантия бүгүнкү орозом толук кандуу болду деп айтасың. Ошого жараша эмне кылабыз, мамиле кылабыз иншалла. Бул орозо боюнча бир узун бир хадис бар. Ошол хадисти окуганга аракет кылалы. Эгерде бүтпөй калсак, эң күчү иншалла бүтүрөбүз насип болсо. Карасаңыздар эмне дейт. Бул хадисти Абдулла ибн Аббас риваят кылат. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын арабчасын окубайм деп кыргызчасын айтып бердим, убакыт өткөрбөй эле. Бир күнү Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтты дейт Абдулла ибн Аббас. Жылдан жылга Рамазан айы, бейиш, жаннат, Рамазан айы келе жатканда, жылдан жылга Рамазан айы келе жатканда бейиш коздолот. Бейиш коздолот. Бая бизде майрамдык маанай болгон учурда эмне мисалы кече Рамазан кош келдиң Рамазан программасы уюштуруп биздин студенттер. Факультетке кирсең эле, сонун шариктер, жазуулар, сонун нерселер даярданып атышат да Рамазанга. А ошо бейиште ошондой даярданат дейт. Кооздолот дейт бейиш. Анан ошол бейиш кооздолуп Рамазандын эң биринчи түнү арыштын астынан бир шамал айдайт дейт. Арыштын астынан шамал чыгат. Ал шамал бейишке чыгып туруп, бейиштин дарбазаларын какылайт дейт. Бейиштин дарбазасы ачылгандан кийин шамал кирип туруп, бүт бейиштеги дарактарын, жалбырактан баарын бир сыра эмне кылат дейт, арылап чыгат дейт. Бирок баягы дарбазаны какылап жатканда ошондой бир үн чыгат дейт. Баары дейт бул үндү укканда аябай таң калышат. Өмүрүндө дейт биринчи жолу уккан бир үн болот дейт. Мында мурун мындай бир үн угушкан жок деп айтылат. Ошол үн чыкканда бай чоңчу айтабызкы, мисалы бир амал кылган болсоң, бейиште Алла субхана таала сага эмне кылып берет, чоң бир сарай салып берет, ошол сарайда ар бир бөлмөсүндө бирден хури кыздар болот, анан тигинде болот, мону хадистер айтылат. Эркектер айтылган хадистер бар, туурабы? Ошол жердеги хури кыздар балконго чыгат дейт. Рамазандын биринчи түнү балконго чыгат. Балконго чыгып туруп, ошондо кыйгырышат дейт. Фаюнадина. Эй, Алла Таалага келип жуучулукка түшкөндөр жокпу деп сурайт дейт. Алла Таала бүгүн никебизди кыйсы. Билесиңер, а? Бейишке башка бир хадисте айтылат да, бейишке келип, бейишке киргенден кийин адам баласына хури кыздардан ошол нимат катары берилет дагы, алар менен ошо рахаттанып жатканда, отурганда, анан хури кыздар айтат экен: биздин мырзабыз, биздин эч сурабадыңыз дейт, сурабайсыз да, биздин никебиз качан кыйылды депчи. Биз бара эле никебиз кыйылып бүтөт ал жерде. Атияка барып туруп анан нике кыйылбайт, Анан билгиле. Нике бул жерде уже кыйылып койгон. Никебиз кыйылып даяр, тиякта бизди күтүп отурушат. Бул чыкпай эле койсун го дейм, эмечи? Видео. Анан нике ошондой барганда айтат экен: качан кыйылды десе, ошондо айтып коет дейт. Сиз бая күнү билесизби? Бир гана Аллах үчүн орозо кармап аткан Рамазанда сыртка чыгып, көчө кетип атканда, тиякта бирөө суу ичип атат, бирөө тамак жеп атат, тигинде мына ысык дейт. Ошондо нафсыңыз катуу тартты дейт да.
татуу тартып туруп ошондо орозону бузбайынбы бузбайын деп экеленип жаткан учурда Аллахка такыбалыктан үстөмдүк кылды дагы айттың: ey Алла үчүн мен бүгүн чыдайм дедің дагы ошо эмне орозоңду бузбай койдуң дейт да. Мына ошол сен ошол чечимге келгенде эле никебиз шырт эле кыйылып койгон дейт. Ошол учурда сен тиякта кыйналганың белеги менмин деп айтып. Мына булар чыгып туруп балкондордон дейт, кыйкырышат дейт. Барбы кана никеге талап болгондор деп айтат дейт. Ооба. Ошондо Ризван периштелер. Ризван периштеси бул бейиштин эмеси. Бейиштин чоңу. Ризван периштеси айтат: "Я Ризван, эй Ризван, бул бүгүнкү түн кандай бир түн?" деп сурайт дейт. Ошондо Ризван периштеси айтат дейт: "Эй хайратун хисан. Эй сулуулар" деп айтат дейт. "Эй сулуулар, бүгүн Рамазандын биринчи түнү" деп айтышат дейт. Ошондо Аллах субхана ва тааля айтат: "Эй Ризван, ач бейиштин дарбазалардын бардыгын, пайгамбар Мухаммаддын орозо кармаган үммөтү үчүн. Эй Малик, Малик тозоктун смотрящие." Ооба. Малик. Ооба. Болбой эле көчөдө чоңойдук, туугандар. Мен көчөдө тарбия көргөм, чын айтайын. Кээ бирде оозумдан кээ бир мындай сөздөр чыгып кетет, көп маани бербей эле койгула. Прошлое дает о себе знать дегендей. О. Аллаху салли аля сеййидина Мухаммад. Эй Малик деди дейт. Жап тозоктун эшиктердин баарын. Пайгамбардын үммөтүн бирөөсү да бүгүн тозокко кирбесин деп айтат дейт. Ошондо Аллах субхана тааля кийин Жабраилге кайрылат. Эй Жабраил, түш бүгүн жер жүзүнө. Жер жүзүнө түшкүнүн дагы баардык шайтандарды чынжырларга ал. Булардын баарын кармап туруп, дениздин түбүнө ыргыткының дейт. Мухаммаддын үммөтүнүн орозосун буза албасын булар деп айтат дейт. Алла таала улантат: ар бир Рамазан айы, ар бир түнү 3 жолу Аллаху субхана ва тааля өзүнүн момун кулдарына кайрылып айтат дейт. Ар бир түн кайрылат экен Рамазанда. Эй кулдарым, сураган бир нерсеңер барбы? Сураганыңарды берейин. Эй кулдарым, кылган күнөөлөрүңө тобо кылам дегендер барбы? Тобоңорду кабыл кылайын. Эй кулдарым, истигфар кылгандар барбы? Истигфарыңарды кабыл кылып күнөөңөрдү кечирейин деп Аллах субхана ва тааля анан айтат экен: эч казынасы түгөнбөгөн, залымдыкта кылбаган, адилеттүү болгон Алла Тааладан карыз сурайм деген барбы дейт. Бүгүн сурагыла менден деп айтат Аллах субхана ва тааля. Ошондой ар бир түн Аллаху субхана ва тааля эмне кылат экен? Өздөрүнүн кулдарына кайрылат деп атат. Бул хадис. Ар бир түн, Рамазандын ар бир түнү миллион мусулман кул тозок важип болгон буларга. Башкача айтканда кээ бир кулдар болот, билесиңер, момун болсо эле тозокко кирбейт деген нерсе жок. Момун болуп туруп тозокко кирүүсү мүмкүн. Эгерде Кудайдын адилеттүүлүгү менен боло турган болсо тозокко кирип кетесиң сен. Себеп дегенде күнөөкөрсүң. Ошол кээ бирөөлөргө бар. Момун бирок тозок буйрук берилет дагы, ошол тозок буйрук берилгендердин дейт миллиону ар бир түн бирден миллиондон киши дейт азат болот ошол тозоктон дейт. Күндө. Альфин деп атат. Альфин деген сөз миңди кошо эметесиң, көбөйтөсүң деген сөз. Миңди миң көзөң миллион болот деген сөз. Альфу атикин деп атат бул жерде. О. Анан ар бир жума, Рамазандын ар бир жумасы, ар бир күнүнө эмес, ар бир күнүнө ошондо миллион мусулман азат болот, ар бир жуманын ар бир саатына. Мисалы шам намазы келди, убактысы жуманын келди, кийинки шам намазга чейин, жума күнү шам намазына чейин. Эмне болот дейт? Ар бир саатына миллиондогон мусулман тозоктон азат болот деп атат, кутулат дейт. Анан Рамазандын эң акыркы түнү болсо, күндө канча мусулман азат болгон болсо саны жагынан, ар бир жума күнү канча мусулман азат болгон болсо, Рамазандын эң акыркы болгон түнү дагы
бар канча эсеп болгон болсо ошол эсеп чалыктагын дагы мусулман эмне болот дейт? Азат болот деп атат тозоктон. Себеби тозоктун эшиги жабылды, бейиштин 8 эшиги эмне болду? Ачылган болду дарбазасы дейт. Ооба. Анан Кадыр түнү келгенде, Кадыр түнү Hazreti Allah Subhanahu Teala Cebrail'e buyruk verdi. Ey Cebrail, perişteler cış bolğan perişteler menen deyt, yer yüzüne түш деп buyruk beredi deyt. Cebrail aleyhisselamdın kolunda jaşıl jelek bolot deyt. Bul jelekti tuura Kaabaga түшүп, Kaabanın ortasına bul jelekti sayat deyt. Cebrail aleyhisselam. Cebrail'din oşol uçurda 600 kanatı bolot deyt. 600 kanatın baарын колдонот, экөөсүн гана Кадыр түндө колдонот дейт. Башка убакытта колдонбойт. 2 kanatı болсо, канатын жайганда bir kanatı чыгыштан өтүп кетет, bir kanatı батыштан өтүп кетет дейт. Cebrail aleyhisselam дейт. Бул Алланын меримдүүлүгүн айтып атат да. Өзгөчө bir түндө Cebrail өзгөчө bir абал менен түшүрүп атат деген сөз. Ооба. Anan Cebrail ошондо bir топ периштелер жөнөтөт. Кадыр сүрөсү бар. Кадыр сүрөсүндө айтылат. Жер жүзүндө дейт, Кадыр түнү ошончолук периштелер толуп кетет дейт. Карышчалык жер калбай калат дейт. Жиш болуп кетет. Кар түшкөндө кар кандай каптайт жерди? Аппак болуп калат го. Бүт периште менен ошондой болуп калат дейт. Ар бир периште, ар бир мусулман үчүн истигфар кылат, кечирим сурайт дейт ошол түнү. Таң атканга чейин, gün çıkkanга чейин булар ошондо истигфарда отурат, периштелер. Анан gün çıkkanдан кийин Cebrail aleyhisselam буйрук берет. Ey периштелер, ар-рахил болду, бүттү, чыккыла. Көтөрүлгүлө, вазифа бүттү дегенде периштелер кайтпайт. Ey Cebrail, бир нерсе айт, анан кайтабыз дейт. Суроо беришет. Ма са'аналлаху фи хаваижил му'минина мин уммати Muhammad. Biz deyt ошончолук истигфар кылдык, Аллахтан кечирим сурадык бул кулдар үчүн. Кадыр түнү. Буларда таң атканга чейин дуа кылышты, истигфар, Аллахка дуа кылып сурашты, көп нерсени сурашты. Аллах Субханаху Таала эмне кылды булар? Кандай мамиле кылды? Ey Cebrail дегенде Cebrail алейхиссалам жооп берет. Инналлаха Таала назара илейхим ва афа анхум. Аллах Субханаху Таала буларга мерим көзү менен карап туруп, бардык күнөөсүн кечирди булардыкы. Илля арбаа, 4 кишиден башка дейт. Барын күнөөсүн Аллах Таала кечирди. Кадыр түнү барын күнөөсүн кечирди. 4 кишиден башка дейт. Булар кимдер дегенде, биринчи араккеш болгон, алкаш болгон инсанды. Аллах кечирген жок дейт. Экинчи, ата энесинин акысына кирген инсанды. Аллах кечирген жок дейт. Үчүнчү, бир туугандар менен тууганчылык мамилесин үзгөндөрдү. Аллах Таала кечирген жок дейт. Төртүнчү, мушахин, кекчил. Ошондо сахабалар сурады. Кыйла, я Расулаллах, ва манил мушахин? Кекчил дегенде кандай түшүнсөк болот дегенде айтат. Бул ошондой бир инсан ла юкаллиму ахаху фаука салас аyyam. Ал дейт, bir tuğan momun musulman menen arızdanışıp ketse 3 günden köp ammenen süylöböy koygon muşahin bolot deyt. Anı Allah Taala Ramazanda keçirбей koyat. Кадыр түндө keçirбейт, Рамазандагы кыскачасы бул киши Рамазанга кирет, орозосун кармайт, орозосунан кутулат, парызынан кутулат, бирок эч бир соопко жана эч бир күнөөсүн кечиртирген болбойт дейт бул инсан. 4 киши. Биринчиси арак ичкен. Экинчиси эмне кылган? Ата энесинин акысына кирген. Үчүнчүсү туугандар менен мамилеси үзгөн. Үчүнчү, бир урушуп кеткен болсо, бир тууганы менен 3 күндөн көп эмне болгон? Сүйлөбөй койгон. Bir musulman менен урушкандан кийин уруксат. Канча күн уруксат? 3 күн тарынсаң болот. 3 күн тарын, эмне кылсаң кыла бер 3 күн. Бирок 3 күн бүткөндөн кийин братан деп келесиң. Ооба. Анан биринчи келесиң, себеби биринчи келген соо көбүрөөк болот. Ким биринчи келип, ассаламу алейкум братан деди, бүттү маселе сырасы. Күнөө баары кечирди. Ооба. Эми
Kaldı ayet günü. Ayet günü emne olat. İnşallah emki cuma. Ulan tağısı nasip kılatırgan bolsa. Allah subhanahu wa ta'ala kavul kılgan bolsa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.